بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаган дуа зикирлерди сабагыбызды улайбыз. Мына туугандар, жакындап калдык. Кудай буйрса кийинки 2-чи сабактан баштап ошо дуаларга киришебиз. Пайгамбар саллаллаху кылган дуаларга. Дагы деле биз ушул Аллах таалам дестөө зикирдин артыкчылыктарын, Пайгамбар саллаллаху айткан хадистерди алуудабыз. Эртеңден баштап Пайгамбар саллаллаху үйрөткөн дуалар, кандай кылып дуа кылыш керек, намаздан кийин кандай дуа, эртең мененки дуа, ошолорду өтөбүз иншалла. Бул хадис Муслим Бухариде келген. Хадисте Пайгамбар саллаллаху мындай дейт: калиматан хафифатан аля лисан. Эки сөз бар, жеңил тилге айтууга. Сакилатан фил мизан, таразада оор. Хабибатан илар рахман, жана ырайымдуу, Аллах тааламга сүйкүмдүү. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Бул субханаллахи ва бихамди жана субханаллахил азим. Ушул эки сөз тилге жеңил, таразада оор, жана ырайымдуу, Аллах тааламга сүйкүмдүү, жагымдуу. Ал сөз субханаллах ва бихамди ва субханаллахил азим. Бул келген хадисте зикирдин улуктугу, артыкчылыгы айтылып атат. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга сооп амалды үйрөтүүдөгү чырайлуу жол менен айтышы, кооз жол менен айтышы. Элестетип көрүңүздөр, кандай кабар болуп келип атат. Эки сөз бар, ал жеңил, жөнөкөй, тилге айтылышка жеңил, жана таразада оор, Аллах тааламга сүйкүмдүү, субханаллахи ва бихамди. Бул айта элекке чейин ушундай нерселерди атап кетти. Тилге жеңил деген, таразада оордугун, ырайымдууга сүйкүмдүү дегенде сизде кандай сезим болот? Али кабарын уга элексиз, ал кандай сөз экенин. Тилге жеңил болсо, таразада оор болсо, ырайымдуу, Аллах тааламга сүйкүмдүү болсо, бул кандай амал, кандай сооп деген сахабалар угуп атканда ташвиq деп коет. Ошонун кабарын укканга, ушинтип түшүндүрүп эртең айтам деп кетсе, кандай адам ынтызар болуп калмак эле. Аягында анан кабар берди. Бул сөздөр субханаллахи ва бихамди, анан субханаллахил азим деп. Аллахка кайсы зикир жакшы, кайсы сөздү көбүрөөк айтайын деп жүргөн туугандар бар. Мына ушул эки улуу зикирди жаттап алыңыз. Бассаңыз, турсаңыз, зикирде көп айтыңыз. Себеби бул таразада оор, Аллах тааламга сүйкүмдүү, жагымдуу, жана тилге жеңил. Караңыз, субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Мааниси ар кемчиликтен аруу жана мактоо ээси деп атат. Аллах ар кемчиликтен аруу жана улук деген да. Жеңил сөздөр. Сөз жеңил болуп, сооп табыштын жолу жеңил, бирок таразада оор. Бул эмнени көргөзүп турат? Бул Алла тааламдын беришендиги, Алла тааламдын ырайымынын чексиздиги, адам баласына болгон жакшылыгы, кичине эле амал кылып таразада оор боло тургандай соопту насип этип атат. Анан ушундай жеңил амалга дагы көңүл коштук кылып, ушунда да жаттабай үйрөнбөй койсок, анда айыпты өзүбүздөн көрөйлү. Анбия сүрөсүндө 47-аятында Аллах таалам айтат: "Онада улмавазинал киста лиявмил кияма." Кыямат күнүндө биз таразаны так кылып коебуз, таразаны. Фала тудламу нафсун шей'a. Ал күндө эч бир жан зулум тартылбайт, зулум берилбейт. Ва ин кана мithqala habbatin min khardal. Ал күндө кымындай, будайдын даны дейбизби же чаңы дейбизби, эң кымындай кичинекей болсо дагы, атайна биха, аны да беребиз дейт. Таразада ал дагы тартылат. Дүйнөдө эң жеңил нерсе сиз үчүн, сиздин таразаңыз үчүн ал таразада көргөзбөй турган бир кымындай чаң болсо дагы, ал таразада тартылат экен кыямат кайымда. Мавадинал кист, адилет таразасы. Так тараза бул, Аллах таалам койгон тараза. Мына ошол күндө кымындай нерсе таразага илинип аткандан кийин, бирок сообу оор деп келди. Тилге жеңил, Аллах тааламга сүйкүмдүү деген зикир. Элестетип көрөйлү, акыл калчап, ой жүгүртүп, кыска сүрөлөрдө кайталап жүргөнүз. Фамай я'мал мithqala darratin khayran yara, ва май я'мал mithqala darratin sharran yara. Аллах таалам айтат: ким кымындай чаңдай жакшылык кылса дагы ошону көрөт дейт. Кымындай жакшылык кылса дагы ошонун жакшылыгын көрөт дейт. Бул деген ошо таразага түшөт ошол сооп дагы. Ва май я'мал mithqala darratin sharran yara. Ал эми ким кымындай жамандык кылса дагы аны дагы көрөт дейт. Ошон үчүн сооп иштерге бош болбош керек, жана күнөө иштерге да жеңил карабаш керек.
тоолордогу майда таштардан чогулган. Анысы кандай күнөө дагы кичинекей күнөөлөрдөн, кичинекей сиз көзгө илбеген нерселерден чогулуп калышы мүмкүн. Аллахты эстөөдө, зикир кылууда таразадагы эң оор сооптордун бири экен деп түшүнөлү. Албетте башка дагы хадистер келген, сиздерге маалым болгондой, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда жана айтылган хадисул битака, кагаз менен келген адам. Ал узунураак хадис, эстеп коюңуздар. Эң оор, таразада оор боло турган зикир бул ла иляха иллаллах. Ла иляха иллаллах. 7 кабат асманды коюп, жерди койсо дагы оор келген бул ла иляха иллаллах. Көзүнүн кулачындай күнөөлөр менен 99 китеп, ар бир китебинин көлөмү көздүн кулачындай. Мен курудум, өлдүм, жок болдум, Аллахтын азабына түштүм деп үмүт өчүп турган адамдын ошол ар бир 99 китеп, ар бир китеби көздүн кулачындай. Көздү каяка жетсе ошондой. Ошону таразанын бир жагына коюп, жана кагазда жазылган ла иляха иллаллахын бир жагына койгондо, жананча 99 китеп болгон күнөөлөрдүн сапыр түшөт. Бул дагы көргөзүп турат ла иляха иллаллах келмесинин оордугу, таразада соо чоңдугу. Анан бул зикирде карасаңыздар, субханалла дегенде биз ушул маанисин жакшы түшүнүш керек. Дайыма субханалла дегенде сиз Аллах Тааламды бардык кемчиликтерден, айыптардан таза, оолак, ал нерседен алыс деп Аллах Тааламды даңазал атасыз. Ва бихамдихи, ал гана мактоого татыктуу деп Аллах Тааламды сүйүү менен, улуктоо менен, даңктоо менен, сизге берген жакшылыктарын эске алуу менен Аллах Тааламга хамд саналарды айтып атасыз. Алымдар айтат: ида хамида биля хамд хуа мадах биля хуб. Мисалы бир адамды мактап, бирок сүйүү жок эле мактаган болсо, ида хамида биля хуб хуа мадах. Жөн эле жакшы көрбөй эле мактаган болсо, ал жөн эле андагы жок, какшыктап мактаганга барабар. Эгерде сүйүү менен мактаган болсо, бул чыныгы мактоо болот. Аллах Тааламды мактаганда биз сүйүү менен, улуктоо менен, даңктоо менен мактайбыз. Жана бүт толуктук, абсолюттук түрдө Аллах Тааламдын кемчилиги жок. Бардык айып, кемчиликтен аруу, таза. Аллах Таалам улук, эч бир кемчилиги жок. Бүт толуктук, идеалдуулук дейсиң, мири бардык Аллахка гана таандык деп, альхамдулилlah айткан. Бардык толуктукту Аллах Таалам өзүнө таандык деп айтып аткан болобуз да. Альхамдулилlah деп. Жашоодо элестетип коңуз, бир адам сизге жакшылык кылып койгон болсо, ошону эзиңизден чыгарбай, жакын адамдарыңызга аны жакшы ат менен эскерип, жакшы сөзүңүз менен эскерип, ал адам болгон артыңыздан жакшы батаңыз, дуаңыз менен жүрөсүз. Албетте бул эми шүгүр кылгандай, благодарный адам болсо да, анан рахмат айтпаган, наалыган адам болсо, жакшылыкты адамга эмес, Кудайга деле айтпайт. Жакшылыкты, ыраазычылыкты, шүгүрчүлүктү. Аллахтын бизге берген жакшылыгы сан жетпейт. Ошон үчүн биздин тилибизде дайым Аллах Тааламды эскерип, субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим, Аллахты улуктап, сана айтып, макта айтып, шүгүр айтып жүрөбүз дайым. Аллахтын аттары, ысымдары, сыпаттары дегенде биз ошо кандай айтылган болсо ошондой кылып бекемдейбиз. Аны бир нерселерге окшоштурбайбыз, махлукаттарга окшоштурбайбыз, же аны бурмалабайбыз. Ал-ифбату биля тамсил ва танзих биля та'тил дейт. Эрежеде Аллахтын аттарын, сыпаттарын каныңызда, ушул эрежени билип алыңыздар, алымдар айткан. Аллахтын аттары, сыпаттары айтылганда эч кандай аны окшоштурбастан махлукаттарга, мисалдабастан кандай келген болсо ошондой бекитебиз. Жана аны ар кемчилик, айыптардан аруу, оолак деп сыпаттаган кезде бурмалабайбыз, бурмалап салбайбыз. Не максаты кебеле ушуну ар нерседен аруу, улук, оолак деп отуруп бурмалап салган адашкан тайпалар да бар. Ушундай нерселерден биз алыс болушубуз керек. Аллахты мактаганда бүт толуктукту бекемдейбиз, Аллах Тааламга таандык деп айтабыз. Жана субханалла деп тасбих айтканыбызда ар бир кемчилик, айыптардан Аллах Таалам аруу дебейбиз. Бул эреже ушу Аллах Тааламдын ысым сыпаттары дегенде ушул нерсени эске тутуп коелу. Кийинки хадисте, бул хадисте айтат, Муслимде келген хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Омаштама қаумун фи байтин мин буютиллах ятлуна китабаллах." Кайсы бир коом Аллахтын үйлөрүнүн бир үйлөрүндө чогулган болсо, ятлуна китабаллах, Аллахтын китебин окуган болса, ва ятадарасунаху байнахум, жана ич ара ортодо бири-бирине өтүшсө, ачканда бирөө айтып берет, илимдүүсү окуп берет, илля назалат алейхимус сакина, мындай абалда аларга Аллахтан тынчтык түшөт, бейкуттук, ва гашиятхумур рахма, Алланын ырайымы курчайт аларды, ва хаффатхумул малаика, жана периштелер аларды курчайт, ва закарахумуллаху фиман инда,
жана Аллах таалам аларды өзүндө эскерет. Оман баттаа бихи амалу лам юсри бихи насабу. Кимдин амалы бош болуп шалакы болгон болсо, анын ата тегинин шарапаттуу болгону жардам бербейт деген. Бул хадистин матыны. Матыны хадистин өзөгү, ошол хадисте кандай келген болсо ошондой айтылды. Ушундай хадистерди эстегенде, окуганда туура түшүнөйлү. Кээ бирлер Аллахты эскерүү дегенде өзүнчө бир чогулуп, мынтип курук болуп отуруп алып, бири-бирин кармап, колдорун ушундай же болбосо жанагы айланып, тегеренип, хор менен айтып деген түшүнүктөрдөн алыс болойлу. Андай түшүнүктөн олак бололу. Алымдар эскерип келишет. Аллахтын үйлөрүндө отурса, эскерсе деген, мисалы намазды күткөн адам деле, мечитке эрте барып Куран окуган адам деле, жана үйдө отуруп деле адамдар Аллахтын улуктугун айтып, исламдагы бизге келген артыкчылыктар, жакшылыктарды эскерүү, ушунун баардыгы Аллахты эскерген болот. Ошол дасторкондо отурса деле адам, ошол жерге тынчтык түшүп, Алланын ырайымы, периштелери курчап, ошондой жакшылыктарга ээ болот деп келет. Мурунку алымдар, бир алым мечитте сабак өтүп атса, анан сабак бүтөрү менен эле бир киши тура калып дейт: "Эй адамдар, Аллахты эскергиле, субханалла дегиле, альхамдулилля дегиле" деп айтты дейт да, ушул хадиске таянып. Анан тиги алым жооп берип атат: "Эй, биз жанатан бери эмне кылып атабыз" депчи. Көрдүңүзбү? Жанатан бери эмне кылып атабыз? Ушул халкатул илим дейт. Мисалы, адал арам үйлөнүп аткан жер. Азыр деле хадистин түшүндүрмөсүн алып атат, адамдар ушинтип угуп, илим угуп аткан. Бул дагы эң чоң зикир. Кээ бир алымдар айтат, жөн эле отуруп зикир кылгандан салыштырмалуу илим алган зикир бул андан да күчтүүрөөк дейт да, пайдалуураак дейт. Ал эми илим мажлисинен адам алыс болуп жүргөн болсо, ал эч нерсе үйрөнбөйт. Субханалла, альхамдулилля деп айтышы мүмкүн, сооптор жыйнап, бирок ал соопторун жоготуп салуучу кайра күнөөлөргө түшүп калышы мүмкүн. Себеби билбейт да адам, билбейт. Үйрөнбөсө каяктан билет ал нерседен сак болуш керек экенин. Ошон үчүн илим мажлиси жеке отуруп субханалла, альхамдулилладан дагы жогору турат деп айтат. Бул чоң жакшылык. Ошол мечитте эрте барып, ошол жерде зикирлерди айтып, мечитте болобу, же бир жерлерде чогулуп калабы, ушак аргандай жаман нерселерди сүйлөшпөй, такталбаган нерселерди сүйлөшпөй, күнөөгө батпай, ошол жерде билген адамдардан суранып, кана бизди эскерт. Керек болсо сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп турса дагы, "Хайяну мин са", кел бир саат болсо дагы, бир убакыт, кичине убакыт болсо дагы Аллахты эскерип, иманыбызды көтөрөйлү, жаңылайлы деп түшүнткөн. Адамдын иманы бул кадимки жана ак кийим кир дегендей эле имандагы кир дейт. Имандагы алсырайт. Ошондой илим угуу менен, зикирлерди угуу менен, жакшылыктарды угуу менен жаңыланып, иман көтөрүлөт. Элестетиңиздер, ушундай чогулуш жерде Аллахты эскерген болсо, ошол коомду, ошол топ адамды Аллах таалам өзүндө эскерип аткан болсо, эмне деген жакшылык бул? Периштелер курчап аткан болсо, Аллахтын ырайымы төгүлүп аткан болсо, ал жерге тынчтык орноп аткан болсо, албетте бул Кудай тааланын сүйүктүү пенделер. Кудай ыраазы болгон ишти жасап атасыз. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине үй жакын эле болгон. Үйүндө болгондо бир топ сахабалар келип, ошо Муавиядан келет. Мечитте отуруп, күндүз эле отуруп калышат, отуруп исламда келген жакшылыктарды, Аллахтын улуктугун эскерип, исламдын жакшылыктарын эскерип отуруп калышат. Анан бул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үйүндө кабар келет, Жибрил периште вахий менен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип айтат: "Бул жерде эмне кылып отурасыңар" деп. Анан ал сахабалар жаңы жогоруда жоопты айтат. Аллахты эскерип, исламда келген жакшылыктарды эскерип отурганда, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам касам ичет. "Силер чын эле ушул үчүн отурасыңарбы" дегенде, алар "Воллахи ушул үчүн отурабыз биз" дейт да, сахабалар. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берет аларга: "Мен силерге ишенбегендиктен же шек санагандыктан касам ичкен жерим жок" дейт да. "Бирок мага периште Жибрил келип кабарлады, ошо силерди эскерди" дейт да. Алла таалам силерди өзүндө эскерип, жана силерди периштелерине сыймыктанат дейт да ушул нерсе менен. Караңыздар, кандай артыкчылык бул, кандай чоң жакшылык. Аллахтын алдында эскерилип аткан болсоңуз. Ал эми жанагы суфийлердин кылыктарындай кылып бийлешип мечитте, курук кылып алып айланышып, деп Алла дегендер бүт бул диндеги жок нерселер. Алла сактасын. Ким китеп окуду, Куран китеп окуду, хадистерди угабы, мечитте зикир кылып намазды күтөбү, Аллахтын улуктугун угабы, исламды угабы, даватты угабы, сабак угабы, баардыгы ошо Аллахты эскерген болот. Андан кийин ушунун уланысында хадисте айтат: "Оман баттаа бихи амалу ва лам юсри бихи насабу". Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Кимдин амалы бош болсо, жай болсо, шалакы болсо, анын ата тегинин шарапаттуулугу, мыктылыгы жардам бербейт" дейт. Себеби дегенде, Аллахтын алдында амалдар эмне менен саналат? Адамдын такыбалыгында, жакшы амалдыгы менен көтөрүлөт. Адамдын сулуу болгондугу, же бай болгондугу, же ата тектүү болгону, же уруусунун мыкты болгондугу Кудай тааланын алдында бир тыйын.
Ал нерсе менен таразаланбайт Аллах Таалам алдында. Кимдин баласысың, кимсиң сен, чоң атаң молдобу, чоң аталар молдо болгонбу, ал эч кандай сага жардам бербейт. Бардык нерсе сен өзүңдүн амалыңа көз каранды. Сен жакшы болсоң, амалың жакшы болсо, түзүк жүрсөң, туура жүрсөң, ошол сооп амалдарың сага жардам берет. Ал эми өзүң шалакы болсоң, бош болсоң, чоң атаң молдо болгонбу, кыйын киши болгонбу, байдын баласысыңбы, мансаптуунун баласысыңбы, ким гана болбосун, оолиянын баласысыңбы, сага эч кандай жардам бербейт. Өзүң зикир кылып Аллах Тааламды, өзүң Кудай Таалам буйругун аткарып, тыйгандан тыйылбасаң, сага эч нерсе. Же балаң мыкты чыктыбы, келип ушинтип коет го. Ой, мен чоң атам кыйын болгон экен деп коет. Оозуна тамекини алып алгат, арак ичет. Чоң атасы кыйынбы, эч ким жардам бербейт адамга. Аллах Таалам Ал-Инфитар сүрөсүнүн 19-аятында айтат: "Яума ла тамлику нафсун ли нафсин шей'a вал амру яума идил лиллах." Ал күндө эч бир жан бир жанга жардам бере албайт. Ал күндө бардык абал Аллахка таандык дейт. Өзү бош, амалы шалакы, амалы жок, эч убакага ата тегинин же баласы, аялы, бир туугандары ким болбосун, шакирти болобу, устазы болобу, эч ким жардам бере албайт. Андай жок. Өзүңдүн амалың менен гана Кудайдын азабынан кутуласың. Өзүңдүн амалың менен Аллах Таалам бейишине киресиң. Албетте Аллах Таалам ырайым менен. Бирок амалың жок болсо, сен эч ким эмессиң. Сөзүң болобу, өзүң болобу, сулуу болосуң, ким болбосуң. Бирок амалың жок болуп, эч нерсе жок сага. Хужурат сүрөсүндө 13-аятында Аллах Таалам айтат: "Я юханнас, о адамдар, инна халакнакум мин закарин ва унса." Биз силерди бир эркектен, бир аялдан жараттык. Ва жаалнакум шууба ва кабаила. Силерди улуттар, адамдардан, уруулардан кылып жараттык. Эмнеге максат? Бири-бириңер менен сыймыктаныш үчүнбү? Бири-бириңердин үстүнөн күлүш үчүнбү? Жок, литаарафу, таанышыңар үчүн. Опут алмашуу, бириндей жоктон биринен үйрөнүү, бири менен таанышуу. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аллахтын алдында эң урматтууңар бул таква болгонуңар. Таква деген бул Кудай Тааламдын буйругун аткарган, тыйгандан тыйылган, Кудай Тааламдын жолунда жүргөн адамды айтат таква деп. Ушул нерсе менен таразаланат. Муъминун сүрөсүндө Аллах Таалам айтат: "Фаида нуфиха фис-сур, фала ансаба байнахум яума идин, ва ла ятасаалун." Кыямат кайым көтөрүлүп, кыямат кайым турганда, сурнай тартылганда, ал күндө эч кандай тектүүлөр, жакындар, бир туугандар, киндиктештер кимиз болбосун, жардам берилбейт. Андай нерсе жок, тууганчылык деп. Бул дүйнөдө ортомчоло калып, өтө калып, кой бул мен балам эм, кечиришe коелу деп. Андай жок. Фала ансаба байнахум. Ортодо туугандык деген жок. Суралбайт ал күндө яумайдин. Вала ятасаалун. Эмне менен суралат экен? Фаман тaqулат мавазину. Кимдин таразасы оор болсо, фа улайика хумул муфлихун. Мына ушулар гана ийгиликке жетүүчүлөр. Оман хаффат мавазину. Ал эми кимдин таразасы жеңил болуп чыккан болсо, жеңил дегени сообу күнөгөдөн оор боло албай калды. Фа улайика алладина хасиру анфусахум фи жаханнама халидин. Алар нагыз утулгандар, кыйроого учрагандар, тозокко кирүүчүлөр дейт келет. Түбөлүктүү калуучулар деп. Башка бир хадистерде да айтат: Аллах Таалам силердин жүзүңөргө карабайт, өңүңөргө карабайт. Аллах Таалам силердин жүрөгүңөргө, амалыңарга карайт дейт. Тарыкка да карап көрөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын жашоосунда дагы Сальман деген сахаба ким болгон? Бул перстерден келген, Иран элинен келген, араб эмес, өзү умтулуп келген сахабаны Пайгамбар саллаллаху алейхи салам динге киргенде Аллах Таалам аны кандай көтөрдү даражасын. Ал эми атасынын бир тууганы болгон Авакеси, атасынын агасы Абу Лахаб ким бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи салам эң жакын адам, мындай тууган урук жактан атасынын агасы болуп атат. Элестетиңиздер. Сальманды Аллах Таалам көтөрдү. Ал эми атасынын Авакеси болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи салам атасынын агасы болсо дагы, бирок пайгамбар алып келген динди кабыл кылбагандыгы, ага каршы тургандыгы, жамандыктарды кылды, тосту, бирок шарапаттуу Курайш урунан болгондугу, пайгамбардын Авакеси болгондугу жардам берген жок. Балким ага Аллах Тааламдын налатына каргышына калып, кыямат күнүнө чейин окулуп тура турган кылып сүрөт жүрүп койду. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтын колу курусун, куруду. Маагна анху малуху ма касаб. Анын тапкан байлыгы, бала чакасы жардам берген жок. Көрсөтпү, бала чакка байлык жардам бербейт бул. Сен азаптан кутулуп кетишиңе, өзүң оңолбосоң, өзүң амал кылбасаң, жүрөгүңдө оңдосоң, амалыңды оңдосоң, байлыгыңда, бала чакаңда, ата тегиңде жардам бербейт. Балдары да жардам берген жок. Уру Курайш урунан шарапаттуу Бани Хашимдин балдарынан болду. Пайгамбардын Авакеси болду.
алатылам не деп атат абакесин? Саясла нарың дата лахаб. Ал жакында алууланган отто тозокто күйөт. Ва мураату хаммалатал хатаб. Аялы болсо тозокто отун ташып турат ага. Мына туугандар, ошон үчүн бул мен ошондой шайтан азгырбасын. Мен баланча жакын аулиянын баласымын, же бир молдонун баласымын, же бир байдын баласымын, же депутаттын баласымын. Бул дүйнөдө антимечип полномочиялар менен кутулуп кетип атпайбы жазалардан. Акыретте антип кутула албайт адам. Кимдин гана баласы болбосун. Керек болсо мына пайгамбардын кызы болобу, атасы болобу, агасы болобу, иниси болобу, мен силерге эч кандай жардам бере албайм деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фатиман Мухаммадтын кызы Фатима урдаган болсо да кол кесилет деп келген. Бул дүйнөдө да. Билал ким болгон бул? Кара негр бол. Негр дейби, не дейт? Африкадан келген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке киргенде Билал радиаллаху анхунун таманын баскан үнүн уккан. Миражга чыкканда. Ошо кайтып келип алып туруп Билалдан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. О Билал, мага айтчы дейт. Хаддисни би арджали амалин амилтаху фил ислам. Билал, айтчы, сен бул исламга киргенден кийин эң бир жакшы кылган амалыңды мага айтчы дейт. Эмнеге десе фа инни сами'ту даффана алейк. Сенин эки бутуңдун басканын бейиштен уктум деп атат. Бейиштен уктум дейт. Анан Билал радиаллаху анху жооп берип атат. Ма амилту амалан аржа инди анни лам ататахар тухуран фи саати лейлин ау нахарин илля саллейту бидалика тухур ма кутиба ли ан усаллия деп. Мен андай деле бир чоң бир амалым деле жок. Болгону ар бир тазаланган кезимде, дарат алган кезимде, гусул алган кезимде, күндүзү болобу, түнү болобу, мен артынан намаз окучум эле дейт. Аллах жазып койгон мага намаз окучум эле. Башка немелерде келет, алымдар түшүндүрүп. Билал радиаллаху анху адатынан дарат алган сайын эле 2 рекет намаз окуй беришкен да. Нафил намаздар болот го. Дарат алып келди, же гусул алды, тазаланган сайын эле Кудайга таламга 2 рекет намаз окуй беришкен. Анан ушундай жакшы амал менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миражга чыкканда Билалдын бейиште баскан кадамынын үнүн угуп келип атат да. Өзүнөн сурап атат Билал, эмне кылдың амал сен деп. Көрдүңүздөрбү? Ата тектүү болуп Абу Лахабтын абалы кандай болду? О, Африкадан келсе дагы кул болуп жүргөн Билал радиаллаху анхунун даражасы кандай болду? Исламда биздин даражабыз сөз менен эмес, ата тегибиз менен эмес, сулуулугубуз менен эмес, байлуулугубуз менен эмес, же бирөөлөр менен тааныштыгыбыз эмес, биз өзүбүзгө кайтат. Ар бир адам өзүнө кайтат. Аллахтан келген чындыкка ишенип, моюн сунуп, кабыл кылып, амал кылсаң, анда өзүң жан тарткан болосуң, өзүңдү өзүң сыйлаган болосуң. Ал эми өзүң күйбөй амал кылбай эле, бирок сооп амалдарды кылып коймуш, мусулмандарға жардам берип атам, кайрымдуулук кылып атам деп, бирок амал кылбасаң, анда да жардам бербейт. Пайгамбардын да бир абакесин караңыз. Абу Толиб. Абу Толиб ким бул? Абу Толиб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол 8-9 жашынан колуна алып чоңойткон. Керек болсо өзүнүн балдарынан да артык кылып кам көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы турганда Курайштан мушриктер ошолордон коргогон пайгамбарды өмүр бою өлгөнчө коргогон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кыйынчылыктарды көрдү, бойкот жарыяланды, ачкачылыкта болду. Бирок Аллахтан келген хидаятты кабыл кылып амал кылбагандыктан ага бул кылган коргогону, исламга кылган жакшылыктары жардам берген жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө да алданып калбасын кээ бир адамдар. Окуган намазы жок, өзүнүн амалы жок, анан мечит салып койдум, көпүрө салып койдум, баня салып койдум, жетимдерге жардам берип койдум, керейлик кайрымдуулук кылып койдум деп өзүнүн жана шам чырактай болот да. Свечаны күйгүзүп койсоң өзү ээлип кете берет, башкаларга жарык берет го. Кудум ушундай болот. Намазы жок, өзүнүн амалы жок адам, бирок башка жакшы иштерди кылган адамдын абалы башкаларга жарык берип, өзүн өрттөп салганга барабар.